Азырынча Максим Бакиев жана анын шериктерине таандык деген мүлктөрдүн ичинен Бишкек шаарындагы Скрябин 45 менен 45А дарегиндеги 1 гектар 20 сотук жер тилкелерин менчиктештирүү аракети коомчулукка маалым болду. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн айтымында аталган жер тилкеси 2010 жылдын 12 майында Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан камакка алынган. Бирок 2014 жылдын 25 июнунда Бишкектин райондор аралык соту аны камактан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Анын негизинде өткөн жылдын 15 декабрында ал жер камактан чыгарылган. Эми башкы прокуратура бул ишке катыштыгы бар адамдарга кылмыш ишин козгоо маселесин карап жатыптыр. Күнөөлүү адамдарга карата укуктук баа берүү маселесин биз ойлогонбуз. Бишкек шаардык соту бузуп берсе, тиги межрайонный соттун. Ошондон кийин бизге толук негиз болот кылмыш козгогонго деп судьяга. Бирок бүгүнкү күндө мага жаңы эле маалымат алып келишти. Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан шек пайда болуп атат. Ошол соттор менен кээ бир соттук материалда экономикалык иште кээ бир жагдайлар бири-бирине дал келбей жасалма болушу дагы мүмкүн соттор менен биргеликте депчи 14 жылдагы чечим. Ошондон улам бүгүнкү күндө кылмыш козгоо маселесин Бишкек шаардык сотунун чечимин күтпөй эле козгоо маселеси азыркы учурда каралып жатат. Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү жер аянты бүгүнкү күндө 3 миллион долларга бааланган. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн айтымында дал ошол арзан эмес мүлктү камактан чыгарып, башка колго өткөрүү аракетине соттор, прокуратура жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү түздөн-түз катышуусу мүмкүн. Себеби бул иш аталган органдар тарабынан уюшкандыкта ишке ашырылган. Эгерде бир мекеме керектүү чечим кабыл албай койсо эле, аны сатууга мүмкүн болбой калмак дешет депутаттар. Бұл окуяга соттор, прокурорлор жана мамлекеттик каттоо кызматы тикелей катышып атат. Бул Максим Бакиевдин мүлктөрүнүн эң чордону, эң баягы далил кереги жок, кашкайып далилденип турган окуаты. Эми ушуну алып кетип аткандан кийин калган мүлктөрүн жөн эле талап атат да. Анан эми бул жерге кечээ ошол комиссия чогулуп чакырсак, ГРС айтат, биз күнөөлүү эмеспиз дейт. Прокуратура айтат, биз күнөөлүү эмеспиз. Анда ким күнөөлүү? Анда мүлк күнөөлүү өзгө кетип калган. Шык Маматовдун айтымында жер тилкеси жарым-жартылай менчиктештирилген. Бирок анын кожоюндарынын алмашуусуна депутаттык комиссия тоскоол болуп калыптыр. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Акылбек Жамангулов жер аянтын 4кө бөлүп сатуу аракети болгонун тастыктады. Депутаттык комиссияга бул нерсеге кийлигишпегенде уже мына заявка түшүптүр. Ошол эле жерди 4кө бөлүү боюнча, анан сатыкка чыгаруу боюнча. Азыр орто эсеп менен бул жердин баасы 3 миллион доллардын тегерегинде болот. Мен ойлойм бул нерсеге мындан дагы көп нерселер бар да. Ошол эле Максимдин жанындагы адамдар, Ширшовдун жанындагы адамдардын аффилированный адамдарына катталган жерлер, бирок национализация болбой калган да. Ошолордун баарын биз азыр иликтеп атабыз, мындан башка дагы. Анан депутаттык комиссиядагы бир топ отурумдар болот, ошол чечим чыккандан кийин анан биз тастыктап маалымат бере алабыз. Убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү тармактарга бөлүнүп, Максим Бакиев жана анын шериктери Алексей Ширшов менен Алексей Елисеевтерге таандык болгон. Бирок 2010 жылы улуташтырбай калган мүлктөрдү текшерип жатыптыр. Акылбек Жамангуловдун айтымында 10го жакын объект текшерилип, шектүү иштер четинен чыгып жатат. Алардын баарын убагы келгенде тиешелүү далилдер менен коомчулукка чыгарабыз дейт эл өкүлү. Мирбек Айтикеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.